Жашоо жана күрөш бир сүрөттө өзүндө элди да дарылаган кыргыз дарыгери. Социалдык тармактарда медайым өзүнө тамчылатма дары куюп, аны менен катар жумушунду аткарып жаткан сүрөт коомдун көңүлүн бурду. Мындай көрүнүш адамдардын арасында алкышка татыды. Булак элдик медиа. Күбөлөр күйүп жатканына карабастан, унадан чет элдик жарандардын документтерин алып чыкты. Өтмөктө жол кырсыгы катталды. Кечээ 1-августта өтмөк ашуусунда Беларусь өлкөсүнүн жаранынын башкаруусундагы оор жүк ташуучу унаа жол кырсыгына кабылган. Бул тууралуу Перизат Мамырова аттуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып чыкты. Болжол менен 1 саат мурун өтмөк ашуусунда чоң кырсык болду. Жабыркаган Беларусь өлкөсүнүн жараны оор абалда экен. Үй бүлөсү менен унаада өтүп бараткан. Рамис Рыскулов жабырлануучунун көрүп, аны унаадан алып чыккан. Андан кийин күйүп жаткан унаадан документтерди жана акчасы бар капчыкты алып чыгышты. Жабырлануучу Талас облусунун Чат базар айылындагы ооруканага жеткирилген. Кимдир бирөөнүн башына түшкөн мүшкүлдөн кыя өтпөгөн адамдарды Кудайым колдосун. Унаа жарылышы мүмкүн эле. Капчык жана документтер башка күбөлөргө өткөрүлүп берилди, деп жазган ал. Black Square KG. Ысык көлдө милиция кармаган журналисттин бөгөт чарасы каралды. 1-августта опузалап акча талап кылууга шектүү катары кармалган журналист Асылбек Бектонов 1 айга үй камагына алынды. Журналисттин бөгөт чарасын Каракол шаардык соту карады. Прокуратура 1 айга камакка алуу боюнча өтүнүч келтирген. Бул тууралуу кесиптеши Назгүл Мамытова маалымдады. Буга чейин Ысык көл облустук милициясы кармалган журналист расмий эч жерде иштебей турганын жана опузалап акча талап кылууга шектүү катары 48 саатка камакка алынганын билдирген. Милициянын 31-июлдагы билдирүүсүндө журналист Асылбек Бектонов жергиликтүү тургундун арызынын негизинде кармалганы айтылат. Кармалган Асылбек Бектонов социалдык тармактарда Facebook'та Асылбек Абдрахман деп катталган. Ал Ачык саясат гезитинин штаттан тышкаркы кабарчысы экенин жана Ысык көлдө бийликтин алешемдиктерин жазганына байланыштуу кармалганын басылманын башкы директору Назгүл Мамытова билдирүүдө. Облустук милиция сотко чейинки өндүрүштүн алкагында анын компромат деген материалдары текшериле турганын кабарлады. Булак Азаттык KG. Кыргыз жарандары кайтып келди. Кечээ 1-августта Тышкы иштер министрлиги Казакстан тарап менен биргеликте Таиланд өлкөсүнөн 7 кыргыз жаранын кайтаруу иши жүзөгө ашырылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, биздин жарандар Escat Airlines казакстандык компаниясынын чартердик каттамы менен Бангкок шаарынан Алматы шаарынан эл аралык аэропортуна учуп келип, Бишкек шаарына атайын транспорт менен чыгарылган. Чет мамлекеттерде калып жаткан жана мекенине кайтып келүүнү каалап жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча мүмкүн болгон маршруттарды издөө, ошондой эле өнөктөш өлкөлөрдүн жардамы менен иштер улантылууда. Булак Супер KG. Оорулуулар жок. Бишкектеги убактылуу ачылган 2 стационар жабылды. Борбор калаада оорулуулар азайгандыгына байланыштуу убактылуу ачылган күндүзгү жана түнкү 2 стационар жабылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Сейтек мектебинин базасында күндүзгү стационар жана Октябрь районундагы Салтанат ресторанындагы түнкү стационар оорулуулар азайгандыгына байланыштуу жабылды. Жалгичи районундагы номер 95 мектептеги стационар эртең жабылат. Кечээ 1-августта күндүзгү стационарларга 1176 жаран кайрылган. 1-августтан 2-августка караган түнү түнкү стационарларга 192 адам кайрылды. Учурда Бишкек шаарында эртең мененки 8:00-дөн 20:00-гө чейинки иштеген 12 күндүзгү стационар, ал эми шаар боюнча 2 түнкү стационар калды. Булак Супер KG.